Урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу казак-кыргыз чек арасы. Мынау салынып турган үй могу бушка казактыкы. Мынау жер Кыргызстандын жери болчу. Мынау жер Көксай айылынын башынан баштап монтип казактар тосуп алган. Этек жагында Көксар Кайнар айылы. Могу жайытты казактарга сатып ийген. Ушул жайытты келип чечип берсеңиз, монтип бүт тосуп алган казактар, терге сарай салып алган. Кыргызстандын жери Көксай Кайнар айылынын жайыты болчу. Монтип Кайнар Көксай айылынын тургундары малынын аркасынан эле жүрүп калды. Монтип сеткага жакындаса эле ондогон 20-дан 30-даган жылкыларын айдап казактар кууп кетип калып атат. Талас жакка келүүчү чек араны чечип берсеңиз, алдыгы жерде лоток бар. Лотоктон сууну казактар бүт чыгып алган, кыргыздарга бербейт. Ушул жерде келип талас жакка келип таластын даамын татып, таластын чек арасын чечип берип кетсеңиз, Кара Бура району, Кайнар Көксай айылы, могу Кыргызстандын жери. Кайсы ичиң өткүр сатып ийген билбейм, сатып ийген. Мына канчалаган гектар жерди мына казактар сатып алып, мына сарай салып койгон алдыгы жерге. Ушуну келип чечип берсеңиз, сизден сураныч, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Казактардын чек арасы негизи тетиги Бишкадан нар жагы болчу. Моягы бүт Кыргызстандын жери болчу, монтип сатып ийген. Мынакей, Көксай айылынын башына чейин мондай тосуп алган.